Тарыхый айтыш. Париждеги ЮНЕСКОнун баш кеңсесинде Казакстан менен Кыргызстандын 8 акынынын алгачкы эл аралык айтышы өттү. Айтылуу акын чеберлеринин айтышы бул жанрдын адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргенинин 10 жылдыгына арналды. Казак-кыргыз номинациясы 2015-жылы бекитилген. Белгилей кетсек, Париждеги айтыш чет жердеги мекендештерге байыркы акындык өнөргө күбө болуп, чыгаан акындардын өнөрүн өз көзү менен көрүүгө мүмкүндүк түздү. Мындан тышкары уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара боордош өлкөлөрдүн Казакстан менен Кыргызстандын Европанын чогуу ортосунда руханий биримдигинин ачык айкын көрүнүшү болуп калды. Айтыска келген осында Францияда және мекендештерибиз, кандаштар, диаспора өкүлдөрү, ошондой эле кыргыздар, Францияда, Европада жашагандар чогулуп акындардын таймашына күбө болушту. Бул өнөрдөн баарыбыз сонун таасир, руханий ырахат алдык. айтыскер акындарга, көрөрменге шынайы алгысымызды билдиремиз.